Түн ортосын элестетиңиз. Бул кезек учактын тепкичинде эмес, банктын эшигинин алдында турат. Бул адамдар учак күтүп жаткан жок. Алар Меккеге ажылыкка баруу үчүн кезегин күтүп жатышат. Мурда квотага кирүү үчүн адамдар түн ичинде эле банктын алдына келишчү. Эшик ачылганга чейин турушчу. Паспорт, медициналык тастыктама, соттук карыз жөнүндө маалымдама, айыптар, келишим, көчүрмөлөр, көчүрмөнүн көчүрмөсү. Бир гана кол тамга үчүн зыяратчы Оштон, Нарындан, Баткенден жол тартчу. Бул кагаздарды өлкө боюнча операторлор айлап кол менен текшеришчү. Бир гана барак жоголсо, сапар дагы бир жылга узарчу. Каттоо ишиндегилер канчалык ак ниет болбосун, кол күчү менен иштеген система адам факторунан жана кыянаттык коркунучунан арыла албайт. Быйылкы жылдан баштап ажылыкка катталуу башкача болот. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын колдоосу менен дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиги Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы менен биргеликте ажылыкка катталуу, төлөө жана кезекти аныктоо процесстерин жаңы ажылык мамлекеттик санариптик системасын иштеп чыгышты. Эми зыяратчы үйүнөн чыкпай эле мобилдик тиркеме аркылуу ажылыкка катталат. Каалаган банк тиркемеси аркылуу алдын ала төлөп, кезекке турат. Кезек болсо ырасталган төлөмдүн так убактысы боюнча секундасына чейин аныкталат. Мурун кол менен чогулткан документтерин эми ажылык системасы өзү чогултат. Түндүк аркылуу паспорт маалыматын, махрам, туугандыгы жана нике тууралуу тастыктамаларын, соттук карыз жөнүндөгү маалыматын, саламаттык сактоо министрлигинин 086 медициналык тастыктамасы менен биргеликте наркологиялык, психоневрологиялык, өнөкөт оорулары тууралуу жана башка мамлекетте санариптелген ажылыкка тиешелүү 15 түр документтердин баарын өзү чогулта алат. Келишимге 2 баскыч менен түндүк аркылуу электрондук кол коюлат. Эч жерге баруунун, күтүүнүн, эч бир документтин көчүрмөсүн жасоонун кереги жок. Жаранга кошумча чыгым жок. Баары электрондук түрдө. Жыйынтыгында муфтияттын ажылыкты уюштуруу иши санариптештирилип, жеңилдетилди. Санариптешкен документтерди эми система өзү текшерет. Отчетту түзөт. Диний кызматкер болсо үстүнөн көзөмөлдөп ырастайт. Мурда өлкө боюнча 40 кызматкер 9 ай бою зыяратчылардын документтерин салыштырып, кол менен текшерген болсо, бүгүн ушул эле ишти система бир нече мүнөттө аткарат. Ал эми муфтият адамдын катышуусун талап кылган иш. Зыяратчыларды улуу сапарга руханий даярдоого көбүрөөк убакыт бөлүп жатат. Меккеге жол мурдагыдай эле үйдөн башталат. Бирок эми ал кагаз чогултмайдан эмес, ажылык сапарын уюштурууда Кыргызстанды дүйнөдө алдыңкылардан кылган ажылык мамлекеттик системасынан башталат. Санариптештирүү жөн гана ыңгайлуулук эмес, бул түн ортосунда кезекте турган ар бир зыяратчыга көрсөтүлгөн урмат. Убакытты үнөмдөйт, чыгымды кыскартат, ишенимди чыңдайт.